Жапаровдун Кытай сапары, темир жолдун башы ачылабы? Кышкы Олимп оюндарына Кыргызстандан бир гана спортчу лыжачы Максим Гордеев катышып жатат. Президент Жапаровдун сапарынын негизги бөлүгү дал ушул иш-чарадан соң башталып, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин баштаган бир нече жетекчи менен жолугат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Азаттыкка билдиргендей, жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу алака боюнча көп маселе сүйлөшүлөт. Негизинен экономикалык жана социалдык гуманитардык маселелер, эки жана көп тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилебизде кызматташууну бекемдөө жана андан жогорку жаңы деңгээлге чыгаруу маселелери талкууланат, деди министр. Кыргыз президенти Бейжиңге барар алдында Кытайдын CGTN медиа корпорациясына маек курду. Анда Садыр Жапаров Кыргыз-Кытай алакасынын учурдагы абалын өтө жогору деп баалап, бул өлкө менен бир алкак бир жол демилгеси менен ишке ашырчу долбоорлорду санаган. Темир жол курулабы? Президент Жапаров бир нече жылдан бери сөз болуп, бирок ишке ашпай келген Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу жакын арада башталат деген ишенимин билдирген. Анын айтымында Борбор Азия чөлкөмү үчүн өзгөчө мааниге ээ долбоор учурда макулдашуу баскычында. Бул долбоор ар дайым эки тараптуу алаканын күн тартибинде болуп келген. Анын маңызы жана максатка ылайыктуулугу боюнча эч кандай саясий пикир келишпестик жок. Тек гана долбоордун техникалык аспекти жана финансылык жагы боюнча айрым суроолор бар. Анын үстүнөн үч өлкөнүн адистери иштеп жатышат. Жакын арада биргелешкен аракеттер менен достуктун, ынак коңшулуктун жана туруктуу өнүгүүнүн жолуна айланчу бул темир жолдун курулушун баштайбыз деп ишенем, деп билдирди. Негизи Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу куруу демилгеси 2000-жылдардын башында эле көтөрүлсө да ишке аша элек. Ал жол регионалдык жана дүйнөлүк мааниге ээ болуп, Перс булуңуна чыкчу жаңы соода маршрутун ачмак. 2002-жылы Бейжиң курула турган жолдун техникалык, экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган. Андан бери кезек-кезеги менен сөз болгону менен курулушу баштала элек. Темир жолду куруу боюнча демилгелер Өзбекстанда бийлик алмашкан 2016-жылдан бери күчөдү. Эми Садыр Жапаровдун дал ушул сапарында бул ири долбоордун башы ачылабы деген үмүт жаралууда. Буга чейин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын алдындагы темир жолду долбоорлоо дирекциясынын башчылыгын аркалаган экс-министр Жамшитбек Калиловдун айтымында, соңку жылдары долбоорду ишке ашыруу боюнча аракеттерде жылыш байкалууда. Жалпысынан акыркы жылдары бир аз жылыш байкалгандай. Кытай жана Өзбекстан менен эки тараптуу жана үч тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Былтыр талаа жумуштары деп аталган топографиялык, геологиялык иштер аткарылган. Бул долбоорду каржылоого байланыштуу маселелер бар. Азыр Садыр Нуркожоевичтин сапарынан соң долбоор алга жылабы деген үмүт жаралууда, деди Калилов. Экс-министр кошумчалагандай, темир жолдун Кыргызстандагы бөлүгүнүн маршруту боюнча алдын ала макулдашуу болгон. Ага ылайык Торгарттан арпа аркылуу Макмалга чыгарып, андан ары өлкө түштүгүн аралап салуу каралууда. Долбоордун алдын ала баасы $5 миллиард деп бааланган. Кытай инвестиция береби? Садыр Жапаровдун бул сапардан кыргыз тарап кубаттуу коңшудан тоокен энергетика, транспорт тармагында ири инвестицияларды күтүп жатат. Тагыраагы коронавирус пандемиясынын кесепетинен солгундап кеткен соода жүгүртүүнү көбөйтүп, экономиканы өстүрүү планы коюлууда. Мында Кытай менен чектеш Эркештам жана Торгарт өткөрмө бекеттеринин өткөрүү мүмкүнчүлүгүнүн кеңейтүү зарылдыгы турат. Мындан сырткары соңку жылдары нааразылыктан улам токтоп калган ат башыдагы логистикалык борбор сыяктуу талаштуу долбоордун тагдыры да турат. Жогорку кеңештин экс-депутаты Каныбек Иманалиев президенттин сапарында бул жаатта да жылыш болот деген үмүттө турат. Анын айтымында Кыргыз-Кытай алакасындагы пикир келишпестиктердин жаралышына буга чейинки Кыргыз бийлигинин айрым аракеттери себеп болуп келген. Кытай менен эң узун чектеш өлкөлөрдүн катарына киребиз, бирок бул өлкөнүн мүмкүнчүлүгүн колдоно албай келебиз. Мында кеп Кытайда эмес, кеп бизде. Бизде буга чейин алынган каражаттарды коррупция аралашып, кайра ызы-чуу чыгарып, коңшу өлкөнү жаманатты кылдык. Кытай бизнесине каршы айрым аракеттер болду. Анда өкмөттүн ички себептери бар, бөлөк себептер бар, башка өлкө аралашкан себептери бар. Ат башыда Казармандагы окуяларда канча инвесторду кууп чыктык. Ушундай кырдаалда биз Кытай менен мамилени жакшыртып, мамилени жаңы деңгээлге чыгарышыбыз керек.
Кытайды океанга салыштырган Иманалиев учурда бул мүмкүнчүлүктү колдонууга чакырууда. Ошентсе да кыргыз коомчулугунда Кытай менен ишке ашчу долбоорлорго карата чоочулоо бар. Буга бир жагынан ири коңшунун активдүүлүгү себеп болсо, экинчи жагынан өлкөнүн Кытайга карызынын өсүп бара жатканы убайым жаратууда. Кыргызстандын тышкы карызы быйыл жыл ортосунда 4,5 миллиард долларды түзсө, анын 45%-на жакыны Кытайга туура келет. Буга кошумча Бейжиңдин соңку жылдардагы Шинжандагы улуттук азчылыктарга карата катаал саясаты да өлкөдө ар кыл пикирлерди пайда кылган. Мындай маанай бир эле Кыргызстанда эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгү жергиликтүү элдин арасында Кытайдын долбоорлоруна жана саясатына байланыштуу тынчсыздануулар жок эмес. Маселен, соңку бир канча жылда Казакстан менен Кыргызстанда кытайлык ишканаларга байланыштуу митингдер өткөнү белгилүү. Тажикстандын Согд облусундагы Тажик-Кытай Токен компаниясындагы тополоңдо Кытай жаранынын өмүр кыйылганы кабарланган. Мындан тышкары, Шинжандагы этникалык казактардын укугу бузулуп жатканы тууралуу кабарлардан улам Казакстанда Кытайга каршы акциялар утур уюштурулуп келет. Булак Азаттык Чекиторг. Бишкекте Сабырбек Жумабековду колдоо митинги болуп өттү. Бишкек шаарындагы саламаттыкты сактоо министрлигинин имаратынын алдында нааразычылык акциясы өттү. Митингге чыккандар Бишкек травматология жана ортопедия илими-изилдөө борборун өзгөртүүгө каршылыгын билдирип, башкы дарыгер академик Сабырбек Жумабековдун ордунда калуусун, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бишеналиевдин иштен алынуусун, таластыктар тууралуу айткан негизсиз сөзүнө жооп беришин талап кылышты. Митингдин соңунда катышуучулар өлкө президенти Садыр Жапаровго 4 пункттан турган кайрылуу жолдошту. Айта кетсек, кече 4 февралда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев Бишкек травматология жана ортопедия илими-изилдөө борборун клиникалык тез жардам ооруканасы кылып өзгөрткөн чечимге кол койгонун, мунун негизинде борбордун жетекчиси Сабырбек Жумабековду кызматтан алганын маалымдаган. Андан тышкары кайра түзүлгөн оорукананын жаңы жетекчилерин жамаатка тааныштырган. Булак Марал ФМ Чекиткейжи. Жолдошова мыйзамсыз абакта жатканда Жапаров менен Ташиевке кол сунган жетекчи Жумабеков болгон. Акыйкатсыз мыйзамсыз эркиндигиңерден ажырап абакта жатканыңарда Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке кол сунган жетекчи Жумабеков болгон. Бул тууралуу саясатчы Жылдызхан Жолдошова билдирди. Чындык өз убагында айтылышы керек. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаровго кайрылуу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, леке каршы биздин өлкөдө жол транспорт кырсыгынан жылына 2000ден ашуун жарандарыбыз каза болсо, миңдеген атуулдарыбыз жапа чегип, ортопедия маселеси жаралып, сөөктүн операция жасоого туура келет. Ал эми кышкы мезгилде жылгаяктан канча адам жапа чексе, лыжа тебүүдөн жүздөгөн мекендештер да операция жасоого мажбур болушат. 2013 жылы мен да аварияга кабылып, оң колумдун сөөгү экиге бөлүнүп калды. Эгерде Сабырбек Жумабековдой күчтүү ортопед болбосо, мен балким инвалид болуп калмакмын. Ортопедия ооруканасында бир да бош орун жок. Бир эле авария же лыжадан эмес, грыжа, тизе оорусу жана башка көптөгөн оору менен жабыркагандар өтө арбын. Жумабеков эмес, бүтүндөй коллективи ортопедия институтунун операция жасашып, ар бир оорулууга өзгөчө көңүл бурушат. Айтайын дегеним, саламаттык сактоо тармагында мындай реформа жүрбөш керек. Министр реформа жүргүзөм десе, алгач коллектив менен кеңешип, эсептешип, макулдашып иш алып баруусу зарыл. Анткени иштеп жаткан врачтар, медперсонал ошол институтка ондогон жылдарын арнашкан. Өкүнүчтүүсү, сиз алыскы сапарда жүргөнүңүздө республикабыздын ичине ызычуу салуу менен чектелбестен регионализмге жол берген Бишеналиевдин кылыгы бир да рамкага батпайт. Кардиология, онкология, психоневрология жана башка тармактарды реформа кылам деп министр саламаттык сактоо тармагын талкалады. Миңдеген ак халатчандардын жан дүйнөсүнө бүлүк салды. Министрдин тизгинин тез арада тартпасаңыз, саясий абал курчуп кетиши мүмкүн. Ошону менен бирге бир чындыкты эске сала кетсем, Садыриним, акыйкатсыз, мыйзамсыз эркиндигиңерден ажырап, абакта жатканыңарда, ооруп калганыңарда жалгыз Сабырбек Жумабеков сиздерге Жапаровго, Камчыбек Ташиевке, Талант Мамытовго, Ахматбек Келдибековго кол сунган жетекчи болгон. Ошону дайыма эстей жүрсөңөр.
Жакшылык адам баласынан кайтпай турганына мен ишендим, ынандым. Бирок адам баласы айрыкча бийликке жеткенде оор мезгилде эч нерседен коркпостон, куугунтукка калынса да чын дилинен колдогон инсандардын эмгегин баалап коюшу туура болот деп эсептейм. Мен ишенем Садыриним, акыйкатсыздыкка жол бербейсиз деп. Ал эми өлкөбүздүн негизги тармагы болгон саламаттыкты сактоо тармагын талкалаган министрди Бишеналиевдин ээлеген кызматы боюнча маселени карап чыгарыңызга. Мамлекетибизде тынчтык болсун, эл арасында ынтымак жылуулосун. Урматым менен Эжеңер Жылдызхан Жолдошова деп жыйынтыктаган саясатчы. Булак Назар Ньюс, Чекит.орг.